Саламатсызбы Нурзат? Саламатсызбы? Жакшыбыз, иштери жакшы. Жакшы. Биздин айыл тургундарынан суроо талап, сунуштар болсо саатыштап кетишет эле. Өткөндө Орозбаев улан жер боюнча маселе арызын жазып кеткен. Аида Карыпбаева Нарын районуна караштуу Жамбылак айыл аймагынын 28 чакырылышынын депутаты. Айыл боюнча жалпы 11 депутат бар болсо, алардын 4-өө аялдар. Депутат болмой сайын кээ бир маселелерге кийлигише албайт экенсиң да. Чечүүчү мындай ролду ойной албайсың да. Ошондуктан ошол нерселерди карап, мурунку чакырылыштагы депутаттардын иштерине карап, анализдеп отуруп, анан балким ушул жакка мен да кошулуп калсам, кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүүгө акылым жетет беле деген ойдо аттандым ушул кандидатурамды коюп. Ал аял депутаттар канчалык көп болсо, айыл жеринде көтөрүлүүчү көйгөйлөрдүн чөйрөсү да ошончолук кеңири болоорун белгилейт. Аял жолдош негизи эле кайсы жерде болбосун жоопкерчиликтүү да. Көйгөйлөрдүн баардыгын тең мындай эле өткөрбөйбөй, ошонун ичине терең кирип, ошону чечүүгө колунан келишинче аракет кылат да. Анан эркек жолдоштор деле көп жакшы нерселерди ойлонушат, алардын идеялары жакшы, бирок ошонун аягына жеткириш үчүн баары бир аялдардын кереги бар да. Мен ошондой деп ойлойм да чындыгында. Анан депутат болуп калгандан кийин ошол азыркы жергиликтүү айылдык кеңештин төрагасынын орун басары болуп дайындалдык. 2000-дин тегерегинде калктуу айылда жумушсуздук маселеси, миграция күч алган, кесиби мугалим болгон айылдык депутат балдардын билим алуусуна, аларга түзүлгөн шарттарга көп көңүл бөлөт. Өзүм мугалим болгондон кийин эң биринчи эле окуучулардын билим сапаты. Азыр талап өзү ошол да. Азыр коомдун талабы билимдүү жаштар. Канчалык келечек муундарыбыз билимдүү болсо, биздин өлкө дагы өнүгүүсүнө толук мүмкүн. Ошол билимдүү жаштар болуш үчүн мектепте мугалимдер татыктуу билим бериши керек. Интернеттен жаңы маалыматтарды алып, акыркы чыккан китептерди окуп, анан балдарга биз дагы ошончолук талабына ылайык жооп кылышыбыз керек болуп атат да. Аида Карыпбаева 23 жылдан бери Нарын районуна караштуу Жамбылак айылындагы мектепте химия сабагынын мугалими. Ал депутаттык ишинде жумушсуздук көйгөйү, социалдык маселелерди чечсе, мектеп окуучулары кийин андай көйгөйлөргө туш болбошу үчүн жан өрөп иштейт. Ушул жака 99-жылы иштегенден кийин эле 2002-жылы организатор болуп иштедим да. 2002-жылы ал окуу тарбия иштери боюнча уюштуруучу да. Анан ошол ага чейин болсо координатор болуп иштедим. Координатор болгон эмне? Ал балдар менен биргелешип алып, бир чоң иштерди кыла бересиң, бала менен бала болуп аралашып жаш кезим менен жыргап эле жүрдүм. Анан мектептен кетким келбейт. Демалыш күндү көп жакшы көрбөйм да. Демалыш болбой эле койсо экен дечимин ал кездечи. Азыр эстейм да ошолордучу. Анан кийин 2002-жылы ошентип организатор болуп иштедим. Экинчи кызым төрөгөм. 2004-жылы болсо завуч болуп иштедим, окуу бөлүм башчысы. Мектепте окуучуларга билим берүү менен катар, аларды химия сабагы боюнча предметтик олимпиадага, ЖРТга, алтын тамга артыкчылык аттестатына ийгиликтүү даярдап, жыл сайын байгелүү орундарды багындырып келишет. Химия предмети боюнча Аида эженин даярдоосу менен республикалык олимпиадага 2 ирет катышканмын. Эжекебиз тууралуу айта кетсем, Аида эжебиз жалгыз эле окуучуларга, мектепке гана үлгү болбостон, бүткүл айылыбызга үлгү боло алчу адам. Эжекебиз бизди жалгыз гана химиядан эмес, башка көптөгөн сабактардан дагы, ар кандай ыр-бий боюнча коомдук иштерден дагы жана спорттук мелдештерге катышаарда дагы ар кандай өзүнүн колдоосун көрсөтүп, жакшы сөздөрүн айтып кетет. Чакан айылда балдар үчүн бала бакча аз. Адатта энелер келери кечке балдары менен үйдө болуп, аларды таштай алышпайт. Айылдагы жалгыз Умсунай апа аттында мамлекеттик бакчаны Аида Карыпбаева жетектейт. Жетекчи катары балдар бакчасында көйгөйлүү маселелерди чечип келет. Иштегенден бери ошол өзүңөр көрүп турган могул тренинговый залды уюштуруп алганбыз да. Анан бул жака болсо ошо Кенжебай байке бар. Ошол киши бир 28 000 сом акча берген. Ага өзүбүз дагы кошумчалап отуруп, ушу мебелдерди, монун баардыгын тең ошол бир аз эле убакыт болду. Ушул залыбыздын баарын жасатып алдык. Ушул кошумча имарат кичине муздагыраак болчу да. Балдар дагы үшүп турганын сезип, бул биринчи көйгөй болду да, мен иштегенден баштап элечи. Анан анткени мен ноябрдын аягы иштеп калдым да. Анан бирок ошондо эле биз сразу мындай айыл өкмөт менен биргелешип чечишип, мындай
балдарды жылуу чыгардык да. Быйыл болсо ошо былтыркы жайда айыл өкмөт жергиликтүү бюджеттен 100 000 сом бөлүп беришти. Анан өзүбүздүн көмөкчү чарба бар, чөп менен жер иштетебиз да. Анан ошол чөптөн түшкөн кирешебиздин баарын тең пайдаланып, толук эмес, негизи бир бөлүгүн пайдаланып, анан жылытуу системасын бүт алмаштырып алдык. Ушул кошумча имараттын. Анан быйыл Кудай буйрса, кыштан жакшы чыктык да, мына азыр эми мына жай. Аида Карыпбаева 9 баланын энеси, депутат, активист аялдын жакындары, үй бүлөсү аны дайым кош колдоп келишет. Ал аялдар максатына жетүүсү үчүн жакындарынын жардамы жана түшүнүүсү маанилүү деп эсептейт. Бул болсо менин үй бүлөм. Биздин үй бүлөбүздө чоң апабыз, анан жолдошум мен, анан 9 балабыз бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Апам болгон үчүн, апам ошол мага шартты ыңгайлуу түзүп бергендиктен мен мектепте да иштеп, көп ийгиликтерди жаратууга апам салымы чоң деп ойлойм да. Эң биринчиден элечи. Анан ушул балдарды карап, ушулардын тарбиясына дагычы. Негизи бул бир үй бүлөдө 3 поколение болгон жакшы экен да. Чоң апасы, анан өз ата энеси, анан кайра кичинекей балдарчы. Анткени мен үйрөтпөгөндө апам үйрөтүп коет да балдаргачы. Кайыкка барбайын, санаам тынчта үйдөнчү. Анткени апам бар да. Анан ушул апанын, эненин дуасы биринчи тиет деп айтылат эмеспи? Ошо апабыздын дуасы менен биз ушунча ийгиликке жетишип, ушу балдарым окуп, Кудайым буйрса, ден соолуктары болуп атат. Бул элеттеги бир эле аял депутаттын иши, түйшүгү. Былтыр жазында өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодо аял депутаттардын саны 38%га жеткен. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019-жылы кабыл алынган. Мындай эреже 1 жыл мурун жергиликтүү шайлоодо алгачкы ирет колдонулду.